Тынымсыз сел апаттар, кырсыктар эмне себептен болуп атат асмандан келген? Мурда анчалык деңгээлде машина агызган, үй агызган селдер тез болбой атты эле, жакындан бери көбөйүп атканын себеби эмнеде? Шариятыбыз мынтип айтат. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү: "Иза умилатул хати'a ла тадурру илля би сахибиха." Эгер адамдар туура эмес ишти кылса, бирөө ката ишти аткарган болсо, анын зыяны өзү үчүн болот. Эгерде ал ката иш ачык аткарылган болсо, мисалы зына кылынып, кыйшылаңдап кеткен, риба, сүткорлук, арам жеген, ачык коррупция ачык болгон болсо, фалам тугайяр, аны эч ким өзгөртпөсө, фадарратул амма, анда зыяндар жалпы баарына тиет. Күнөөсүн дагы жооп берет, ошондой эле келген апааттар дагы баарына бирдей болот. Келген жер бетиндеги апааттар эмнеге болуп атат дегенде, адамдар бири-бирин даават кылбай койгондон. Ката кетирген болсо, катасын, мунун ката оңдонуп ал деп бири-бирине насаат эскертүү болбогондугу себептүү мына ушундай селдер, агызуулар кече жакында Алайда бир үй бүлө дээрлик чок болуп кетти, машинасы менен агызып. Токтогулда бир чоң жүк машинасы кетти. Дагы канчалаган үйлөр, канчалагандардын материалдык зыяндары кетти. Көпчүлүктүн мындай апаатка душар болушу дааваттын жоктугу, Аллахка чакыруунун жоктугу. Эмне десе, кой жаман көрүнөсүн, кой айтсаң жаман көрөт да, тек кой өзүнө азыр заман ушундай деп атып, Аллахтын шариятынан чыгып кетилинат. Пайгамбарыбыз айткан, яһудилер халак болгону, Аллах Тааланын каргышына калган ушундай эле адамдар ката иш кылса, күнөө иш кылса, тек коет эле. Күнөө өзүңө депчи. Ар ким өзүн ойлоп эгоист боло бербестен, коомду агартууга бел байлаш керек. Ар бир адам. Кунтум хайра умматин деп пайгамбарыбызга айтылган. Силер эң жакшы үммөт болдуңар деп Куранда келген аят. Та'муруна бил маруф ва танхауна анил мункар. Силер жакшылыкка чакырасыңар жана жамандыктан кайтарасыңар. Пайгамбардын ишин кылгандыгы себептүү биз артык элек, бирок пайгамбарлардын ушул берген ишин кылбай койгондугу себептүү биз кырсык балеге душар болобуз. Аллах Таала баарыбызды сактасын. Аллахтын көрсөтүп кеткен акыйкатына чакырууну ар бирибизге, молдолорго эмес, ар бирибизге насип кылсын. Пайгамбарыбызга айткан Юсуф сүрөсүндө: "Кул хазихи сабила", айткан мынау менин жолум. Аллага чакырыш, арам нерседен кайтарыш, фарз нерселерге буйруш, бул менин жолум. Ана ва ман иттабаани, мен жана мага ээрчигендердин жолу деп туруп, жалпы сиздерди кошуп айтты. Ошондуктан акыйкатка чакыруу пайгамбарлардын гана иши эмес, сиздин ишиңиз, менин ишим жана жалпы аялдардын, эркектердин жалпыбыздын ишибиз. Эгерде кимде ким Аллахтын динин жалпы бүткүл дүйнөгө жете турган деңгээлге чейин кызмат кылып, алга сүйрөбөсө, даават кылбаса, акыйкатка чакырбаса, анда Аллахтын асмандан келген балелер, жерден чыга турган жер тербөө кырсыктардын бардыгы жалпыга бирдей. Бул кырсыктардын тез болуп атышы бизге эскертүү, силер даават кылбай атасыңар деген. Даават кылабыз, Кудайдан коркобуз, Аллахтын шариятын бекем кармайбыз. Эгерде Аллахка чакырбасак, сиз жакшы көргөн үйүңүз сиздин кырсыгыңыз болушу мүмкүн. Сиз жакшы көрүп айдаган машинаңыз сиздин жалпы суунун астында, жердин астында калган кырсыгыңыз болушу мүмкүн. Сиз жакшы көргөн балдарыңыз сиз үчүн кырсык болуп калышы мүмкүн. Аллахка кайтабыз, Аллахка чакырабыз. Ата үй бүлөсүн башкарсын, кошунасын акыйкатка чакырсын, Аллахтын шариятына кел депчи, жетекчилик кылыш керек. Эгерде мага баары бир, чын жүрөктөн баары бир деп тек кое турган болсо, анда Аллахтын алдында күнөөкөр болуш менен бирге дүйнөдө дагы кор болот. Аллах Таала бизди капилетте болуштан өзү сактасын.